Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Андемесе биз бүгүнкү сабакта жаңы түшүнүктөрдү алаардан мурда алгач бир нече таяныч түшүнүктөрдү кайталап өтөлүк. Андан кийин жаңы темага өтөбүз. Болуп турбу? Келгиле анда эмесе мен силер менен алгач таяныч түшүнүктөрдүн бири катары төмөнкү тапшырманы аткартып көрөйүн. Экранда силер чиймени карап туруп, айланада жаткан чекиттерди атагыла. Таптыңарбы? Айланада жаткан чекиттерди атагыла. Башкача айтканда айланада жаткан, айлананын ичинде жаткан жана айлананын сыртында жаткан чекиттер турат. Эгер силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазган болсоңор, анда мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Мынакей балдар, айланада жаткан чекиттер деп жатат. А силер К менен Бны көрүп жатасыңарбы? Бирөө айлананын ичинде жатат, мына мен сары түс менен боеп койдум. Бирөө айлананын сыртында жатат. Бул экөө жооп боло албайт. Анда айланада жаткан чекиттер Е жана П чекиттер экен. Мынакей. Чекиттердин жаткан ордун мен жөн айтып жаткан жокмун. Бүгүнкү биздин жаңы темага керек болот. Ошондуктан көрдүңөрбү? Айланада жаткан чекиттер деген кандай жайланышарына көңүл буруп тургула. Эми ошондой эле айлана деген эмне экендигин айткым келип турат. Мына мен тегиздиктин каалаган жерине бир чекит белгиледим. Анда тегиздиктин берилген чекитинен бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин көптүгү айлана деп аталаарын эстегиле. Кайталайм. Берилген чекиттен бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин көптүгү айлана деп аталат. О чекити айлананын борбору. Силер көрүп тургандай, К жана П чекиттери айланада жаткан чекиттер экенин көрүп турасыңар. Е жана H чекиттери айлананын ичинде жаткан чекиттер экенин көрүп турасыңар. Эми ошондой эле Б чекити жана С чекити айлананын сыртында жаткан чекиттер. Балдар, чиймени карап жакшылап көңүл бургулачы. Айлананын өзүндө жаткан чекиттер бар экен, айлананын ичинде жаткан чекиттер бар экен, жана айлананын сыртында жаткан чекиттер бар экен. Бул чекиттердин жайланыш абалын карап туруп, силер тааный билишиңер керек. Кайсынысы айланада жатат, кайсынысы ичинде жатат, кайсынысы сыртында жатарын көрдүңөр. Ушул түшүнүктөр бизге бүгүнкү сабакта керек болот. Андемесе экранда силерге мен бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Курулушта дагы, үйдүн тепкичтерин жасоодо дагы, ал гана эмес адамдын көрүү бурчу да бар экенин көрүп жатасыңарбы? Ушул көрүнүп турган сүрөттөрдүн баардыгынын бир жалпылыгы бурч түшүнүгүндө болуп жатат. Бурч деген геометриялык түшүнүк жашообуздун баардык тармактарында кездешет. Архитектурада деле, адамдын организминин көрүү сезимдеринин бурчун карагылачы, көрүү бурчундагы жана башка көптөгөн жерлерде бурч деген түшүнүк катышат. Андемесе балдар, мен бүгүнкү сабакта силерге кайталап өткөндөй айлана түшүнүгүн айтып өтпөдүмбү? Демек айлана түшүнүгү керек болот жана бурч түшүнүгү керек болот. Ушул эки геометриялык фигураны байланыштырган тема бүгүнкү сабакта өтүлөт. Андемесе келгиле, ага чейин мен бурчтардын жайланыш абалына бир аз көз чаптырып өтөйүн. Экранды карагылачы. Айлана менен бурчту байланыштырган бир нече чиймеде сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Ушул чиймелер аркылуу мен азыр бир эки негизги түшүнүккө токтолом. Алар кайсылар болду экен? Биринчиси, силер алгач чокусу айланада жаткан бурчтарды тапкылачы. Кана ойлонуп көрөбүз. Чокусу айланада жаткан бурчтар кайсылар болду экен? Ооба балдар, чокусу айланада жаткан бурчтар экөө экендигин мен көрүп турам. П бурчу жана Е бурчу. Экөөнүн тең чокусу айланада жатат. Мынакей. Карагылачы, чокусу айланада жатканын көрүп жатасыңарбы? Ошондой эле Е бурчунун чокусу да айланада жатат. Эми экинчи шарт, жактары айлананы кесип өткөн бурчту тапкыла. Кайталайм. Жактары айлананы кесип өткөн бурчту тапкыла. Алар кайсылар? Мынакей, К бурчунун жактары айлананы кесип өтүп атат, жана П бурчунун жактары айлананы кесип өтүп атат. Карагылачы, К бурчунун жактары айлананы кесип өттү. Ошондой эле П бурчунун жактары дагы айлананы кесип өткөнүн көрүп турасыңар. Эми Б бурчун көрүп турасыңарбы? Мунун чокусу да айланада жаткан жок, жактары да айлананы кесип өткөн жок. Башкача айтканда биздин эки шартты тең аткарбагандыктан бул бурчту мен алып коеюн. Эми жакшылап көңүл бурабыз балдар. Бул үч бурч жөнүндө эмнени мен айткым келип жатты экен? Төмөнкү эки шартка көңүл бурабыз. Биринчиси, чокусу айланада жаткан бурч болуш керек. Экинчиси, жактары айлананы кесип өткөн болуш керек.
Ушул эки шартты тең аткарган бурч кайсыл бурч экенине баамдагылачы? Ооба балдар, эки шартты тең аткарган бурч бул П бурчу. К бурчунун чокусу айлананын ичинде жатып калып атат, жактары кесип өтүп атат. Биринчи шарт аткарылган жок. Е бурчун караганда чокусу айланада жатат, бирок жактар айлананы кесип өткөн жок. Бул дагы канааттандырбайт экен. Демек Эни да алып салайын. Анда бул эки шартты тең аткарылган бурч П бурчу экен. Мына ушул бурчту биз бүгүн айланага ичтен сызылган бурч деп атайбыз. Кайталайм. Силер көрүп турган чокусу айланада жаткан, жактары айлананы кесип өткөн бурч айланага ичтен сызылган бурч деп аталат. Демек анда теманы дептериңерге жазып алгыла. Кана балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы айланага ичтен сызылган бурчтар. Жаздыкпы? Анда эмесе теманы андан ары улайлык. Карагылачы. Мен жогоруда силерге түшүнүк берип кеттим. Кандай бурчту айланага ичтен сызылган бурч деп атаарыбызды. Анда силер чиймени карап туруп, 4 бурчтун ичинен кайсынысы айланага ичтен сызылган бурч болоорун таап көргүлөчү. Кана убакытты берейин. Карап туруп, биринчи бурчпу, экинчиби, үчүнчүбү же 4-түнчү бурчпу, канчанчы бурч айланага ичтен сызылган бурч боло тургандыгын таап көргүлөчү. Таптыңарбы? Анда келгиле, ар бир бурчка токтолуп өтөйүн. Мынакей, биринчи бурчтун чокусу айланада жаткан жок балдар. Анда чокусу айланада жатпаса, бул айланага ичтен сызылган бурч боло албайт. Муну өчүрүп салайын. Кийинкини карап көрөйүн. Кийинки экинчи бурч. Бул айлананын ичинде жаткан бурч деп эсептелбейт, анткени бурчтун чокусу айланада жаткан жок. Жактары айлананы кесип өтүп жатат, бирок чокусу айланада жатпагандыктан бул дагы айланага ичтен сызылган бурч боло албайт. Кийинки үчүнчү бурчту чиймени карап көрөлүк. Бурчтун чокусу айлананын борборунда жатып атат. Жактары айлананы кесип өтүп атат. Муну дагы ичтен сызылган бурч деп айта албайбыз, анткени чокусу айланада жаткан жок. Анда 4-түнчү чиймеге көңүл буралычы. Мынакей балдар, бурчтун чокусу айланада жатат. Жактары айлананы кесип өтүп атат. Демек 4-түнчү сүрөттөгү бурч гана айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелет. Мынакей биздин бүгүнкү темабыздын негизги түшүнүгүнүн бири айланага ичтен сызылган бурч болчу. Чиймени карап жакшылап эстеп тургула. Мен эрежесин дагы бир жолу эсиңерге салып коеюнчу балдар. Айланага ичтен сызылган бурч дегенибиз бурчтун чокусу айланада жатышы керек жана бурчтун жактары айлананы кесип өтүшү керек. Ушул эки шарт аткарылышы керек. Кайталайм. Бурчтун чокусу айланада жатуусу зарыл жана бурчтун жактары айлананы кесип өтүшү керек. Ошондо гана айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелет. Келгиле, эми андан ары ушул биздин теманы улап, мен азыр силерге айлананы көрсөтүп жатам. Айлананын борборун көрүп турасыңар. Чекити менен белгиледим. Радиусу эрге барабар болгон айлана болсо, кыскача жазылышына көңүл бургулачы. Омега деген тамганы көрүп турасыңар. Борбору радиусу эр болгон айлана дегендин кыскача жазылышы ушундай жазсаңар болот. Мындай жазуу силердин окуу китебиңерде көрсөтүлүп турат балдар. Мынакей мен радиусун чийип коеюн. Экинчи бир радиусун жүргүздүм. Билесиңер балдар, бир айланага чексиз көп радиус жүргүзгөнгө болот. Эми радиустар, мынакей радиусту камтыган шоола деп эсептей турган болсок, айлананы эки чекитте кесип өттү. Анда ушул жерде чекиттерди белгилесем, бирөөнү П дейин, бирөөнү Е деп белгилейин. Эми ОП жана ОЭ кесиндилери айлананын радиустары. Мынакей бул экөө айлананын радиусу болуп эсептелет. Радиустар ар дайым барабар. Түшүнүп жатасыңарбы? Анда айлананын эки радиусунун арасындагы бурч борбордук бурч деп аталат. Мынакей мен борбордук бурчту белгилеп койдум. Кайталайм. Айлананын эки радиусунун арасындагы бурч борбордук бурч деп аталат. Же ушул эле эрежени башкача да айтса болот балдар. Карагылачы, ушул бурчтун чокусу каякта жайланышып жатат? Ооба, айлананын борборунда жайланышып жатат. Анда мен экинчи эрежесин айтайын, силер угуп тургулачы. Чокусу айлананын борборуна туура келип, жактары айлананы кесип өткөн бурч борбордук бурч деп аталаарын да көрүп турасыңар. Демек, борбордук бурчтун эки эрежесин айта берсеңер болот.
Экранда көрүп турган эрежени да эсиңерге сактап калгыла. Айлананын эки радиусунун арасындагы бурч борбордук бурч деп аталат. Эми П, Е деген жааны карагылачы. Мен азыр чийейин, мына кызыл түс менен чийип койдум, көрдүңөрбү? Айлананын эки чекитинин арасында камалган бөлүгү жааны түзүп жатат. П, О, Е борбордук бурчту көрүп турасыңар. Ушул борбордук бурч менен жааны байланыштырган мына мен барабардыкты жазып койдум. Башкача айтканда, жаанын чоңдугу же болбосо борбордук бурчтун чоңдугу ал таянган жаанын чоңдугу менен барабар. Мынакей айланага ичтен сызылган бурчтун эрежесин айтып атам кайрадан. Чокусу айланада жатып, жактар айлананы кесип өткөн бурч айланага ичтен сызылган бурч деп аталат. Бул айланага ичтен сызылган бурч борбордук бурчтан айырмаланат. Ичтен сызылган десек, чокусу айланада жатыш керек. А борбордук бурч десек, чокусу айлананын борборунда жатыш керек. Мына мен ичтен сызылган бурчту чийинчи. К, Е, К, П'ны туташтырсам, анда Е, К, П бурчун көрүп жатасыңарбы? Мынакей айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Эми жакшылап көңүл бургула балдар. Е, К, П деген ичтен сызылган бурчту көрүп турасыңарбы? Ушул Е, К, П бурчу таянган жаа кайсы экен? Силер көрүп тургандай эле П, Е жаасы. Демек анда теоремага жакшылап көңүл бургула. Айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Анда П, К, Е ичтен сызылган бурч болсо, мунун чоңдугу мынакей өзү тирелген жаанын чоңдугунун жарымына барабар. Дептериңерге жазып алгыла. Теореманын негизинде айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар деген теореманын формулировкасын пайдалансак, анда бурч П, К, Е барабар П, Е жаасынын жарымына. Эми анда чиймедеги С, В, А бурчун таап көргүлөчү. Мен жогорудагы теорияны пайдаланып, мен кайсы бурчту издеп жатканыбызды көрсөтүп коеюн. С, В, А бурчун тапкан атабыз. Кана чиймеге жакшылап көңүл бурабыз. С, Б, А деген бул ичтен сызылган бурч. Анткени Б деген бурчтун чокусу айланада жатат. Анда ушул С, Б, А бурчу таянган жаа кайсы экен? С, А жаасы. А С, А жаасынын чоңдугу ал таянган борбордук бурчтун чоңдугу менен барабар. Башкача айтканда, С, О, Анын чоңдугу менен. Эми карагылачы. Мынакей айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Мынакей буга да көңүл бурабыз. Борбордук бурчту көрүп турасыңарбы? 80 градус экендигин. Анда ага туура келген тиешелүү ичтен сызылган бурчтун чоңдугу анын жарымына барабар деп атат. Демек анда С, В, А бурчу С, О, А бурчунун 2ден 1ине барабар экен. Таап көрсөк, анда карагылачы, мына биз издеп жаткан бурчту мен сары түс менен көрсөтүп жатам. Бул ичтен сызылган бурч. 80 градустук бурчту көрсөтүп турган бурч бул борбордук бурч. Мынакей мен жашыл түс менен көрсөттүм. Анда ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Демек башкача айтканда 80ге бөлө турган болсок 40 градуска барабар экендиги келип чыкты. Биз издеп жаткан бурчтун чоңдугун жазсам 40 градус экен. Кана балдар, экранга жакшылап көңүл бурабыз. Мен силерге азыр бир нече бурчтар жөнүндө айтып жатам. Борбордук бурч деп жатам, ичтен сызылган бурч деп жатам. Ушул эле чиймени карап туруп жакшылап баамдагылачы. Кайсынысы ичтен сызылган бурч, кайсынысы борбордук бурч. Бул экөө бири-бирине эмне үчүн туура келүүчү деп жатабыз. Ооба балдар, С, Б, А деген сары түстөгү белгиленип турган бурч бул ичтен сызылган бурч. Анткени бурчтун чокусу айланада жатып атат. Буга туура келүүчү дегенибиз экөө тең С, О, А борбордук бурч, мунун чокусу борбордо жатып атат. Бирок экөө тең бир эле жаага таянып атат. С, А жаасына. Түшүндүңөрбү? Ошондуктан туура келүүчү борбордук бурчка туура келген жарымына барабар деп атканыбыз ошондон. Эми балдар, силерге кайрадан мен суроо берейин. Кана, ойлонуп туруп жооп берип көргүлөчү. Ады жаасынын градустук ченин тапкыла. Кана убакыт берейин, ойлонуп туруп таап көргүлө. Ады жаасынын градустук ченин тапкыла. Силерге азыр
АД жаасынын градустук ченин табыш үчүн алгач АЦД деген ичтен сызылган бурчтун чоңдугу белгилүү экен. Таптыкпы? Кана балдар, кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. А мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Силер азыр кандай бурчту көрүп турасыңар экранда? Ооба, ичтен сызылган бурчту көрүп турасыңар. Анткени бурчтун чокусу С чекити айланада жатып жатат. Эми карагыла, АД жаасынын чокусун табыш үчүн кандай кылып тапсаңар болмок эле. Мынакей мен кызыл түс менен боеп койдум. Анда ушул жаанын чоңдугу менен ал жаа таянган борбордук бурчтун чоңдугу бири-бирине барабар болчу да. Демек мен алгач борбордук бурчту чийип коеюнчу мынакей. Бул борбордук бурчтун чоңдугу менен айлананын жаасы экөө бирдей чоңдукта. Анда бул жерден теорияга көңүл буралык. Айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. А жаанын чоңдугун табыш үчүн мына борбордук бурч менен ичтен сызылган бурчту байланыштырган теореманы эске салалык. Эгерде ичтен сызылган бурч 63 градус болсо, анда борбордук бурч 126 градус болот. 2 эсе чоң болот. Анда борбордук бурч 126 градус болсо, жаанын чоңдугу да 126 градус болот. Ушундайбы? Анда мындан келип чыгат, АД барабар 126 градус экендигин. Жакшылап көңүл бурабыз балдар тапшырманын чыгарылышына. Мен силерге ичтен сызылган бурчтун чоңдугун көрсөттүм эле. Ага туура келген борбордук бурчтун чоңдугун таап алдык, 2 эсеге чоңойтуп. Борбордук бурчтун чоңдугун тапсак, ал борбордук бурчтун чоңдугу өзү тирелген жаанын чоңдугу менен бирдей. Эми келгиле. Мынакей айланада жаткан бир чекитти көрсөтөйүн. Ошол чекит аркылуу өткөн чокусу, жактар айлананы кесип өткөн мен бир нече бурчтарды чейин. Мына биринчисинин чокусу Б, экинчисиники С. Экөөнү байкагылачы балдар. Экөө тең бир эле жаага таянып турушат. Экөө тең айланага ичтен сызылган бурчтар. Кайталайм. А, Б, Д. Ичтен сызылган бурч, анткени чокусу Б чокусу айланада жатат. А, С, Д. Бул дагы ичтен сызылган бурч, мунун чокусу да айланада жатып атат. Бирок экөөнүн бир жалпылыгы бар. Байкадыңарбы? Экөө тең бир эле жаага таянып турат. АД жаасына. Анда ушул эки чекит аркылуу өткөн түз сызыкты жүргүзө турган болсом, мына ичтен сызылган бурчту бирөөсү 40 градус болсо, экинчиси да 40 градус болот. Мен ошого суроо койдум, эмне үчүн деп. Анткени балдар, мына борбордук бурчту тапсак, ичтен сызылган бурч 40 болсо, бул жер канча болуш керек эле? Бир эле жаага тирелген, ал эми чокулары жаанын уштары аркылуу түз сызыктын бир жагында жатуучу ичтен сызылган бурчтар барабар болушат деген теоремага таянып атам. Анда карагылачы, мына бир түз сызыкка карата бир эле жарым тегиздикте жатып атышат. Анда бир жер 40 градус болот экен. Бул борбордук бурч болсо, ал төмөнкү теореманын негизинде айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Мынакей 80 экендиги келип чыкты. Кайталайм балдар. Ушул жерден силер жакшылап көңүл бурушуңар керек болуп жатат. Мынакей А, Б, Д деген ичтен сызылган бурч, А, С, Д деген да ичтен сызылган бурч. Ушул эки ичтен сызылган бурч бир эле жаага таянып турат. А, Д деген жаага. Эгерде ушул жааны бириктирип турган болсо, АД чекиттерин туташтыруучу түз сызыкка карата ичтен сызылган бурчтар бир эле жарым тегиздикте жайланышса, анда булар ар дайым барабар болушат. Көрдүңөрбү? 40 градустан болду экөө тең. Эми балдар, айлананы көрүп турасыңар, айланада жаткан Е чекитин көрүп турасыңар. Демек, чокусу айланада жаткан ичтен сызылган бурчту карагылачы. Бул П, Е, К. Бул айланага ичтен сызылган бурч. ПК жаа. Мынакей мен кызыл түс менен белгилеп койдум. Көрдүңөрбү? Демек, ичтен сызылган бурч таянган жаа. Бул эми борбордук бурчту кантип аныктайт. Мына жааны көрүп турасыңар. Анда мынакей мен борбордук бурчту туташтырсам О, П, К. Жобосо мынакей кантип айтылышыңар керек экен бул жерде 180 градус экенин көрүп турасыңар. Бурчту көрдүңөрбү? Мынакей П, О, К бурчун көрүп турасыңар. Бурчтун чокусу тең ортосуна жазылган. Демек анда бул жерден бир төмөнкүдөй теорияны келип чыгат. Айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Демек, борбордук бурч 180 градус болсо,
анда ага таянган иштен сызылган бурч туура келүүчү. Бул 90 градуска барабар. Демек, бул жерден PYK иштен сызылган бурчу 90 градус экени келип чыкты. Анда төмөнкү теорияны эсиңерге сактап калгыла. Айлананын диаметрине тирелген иштен сызылган бурч тик бурч болот. Айлананын диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч тик бурч болот. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү сабакта силерге айланага ичтен сызылган бурч, борбордук бурч тууралуу маалыматтарды айтып, жана аларга тиешелүү бир нече теориялык материалдарды бергенге аракет кылдым. Силер айырмасын жакшылап байкап, кайсы бурчту борбордук бурч дейбиз, кайсы бурчту ичтен сызылган бурч дейбиз айланага. Ушуларды бир аз кайталап алгыла дагы, анан көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылгыла. Мен кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.